Муну ишке ашырууга каражат бар деп атат. Каражат болгон болсо, 1 айдын ичинде 1 айга жеткирбей ишке аша турган маселе бул. Мына датка кеминде 2007 жылы башталган иш. Туурабы? Мына ушул чечим кабыл алынган. 2007 жылы. Кеминден баштап Баткенге чейин сым тартып үлгүрөт дагы, анан ушул Бишкектин көп болсо бир ашып барса канча бир 60-70 жолдун кесилиштерине камера коюп койгонго убактысы жетпей атабы. Кеп башка да, кеп коррупцияда. Кеп жемкорлукта. Мен бир мисал айтайын. Тажикстан Душанбе шаарында мындан бир 5 жыл башта киргизген муну. Бизге азырга чейин ушундай бир чоң бир асмандан бирдеме түшүп келе тургандай болуп, бир өзгөчөлөнүп, бир кубануу менен же бир башка толкундануу сезимдер менен отуруп атабыз да, майда элдин, майда адамдын, майда жетекчинин иши да майда да. Муну бир дүйнөлүк масштабка чыгарып атабыз. Бул жаңылык эмес азыр. Москваны карасаңар, не деген камералар турат. Москваны жөн кой, муну Алматыга бар. Биздин Кыргыздын чек арасынан чыктың, Алматыга жеткенче камера. Алматанын ичинде камера. Казакстандын бүт баарында камера. А биз Бишкекке, ай курган, ай курган, ай байкуш, ай бечара эл болдук. Ушуну коебуз дегенден бери бир кеминде бир 2013 жылдан бери айтылып келди да. 2012 жылдан бери. 6 жыл болду. 6 жылда 6 камера орната албай, не деген эл болдук биз? Не деген адам болдук да, не деген киши болдук? Ай, Кудай сакта, Кудай сакта. Мына ушуну орнотуп коюш, бул жемкорлуктун куйругун кырка турган маселе бул. Мына Душанбеде орноткондон бери ушул жол коопсуздук кызматынын бюджети эселеп көтөрүлүп кетти. Неге? Түшкөн айыппулдан. Мыйзам менен коркута албайсың адамдарды. Чөнтөк менен коркутат алар. Буздуң жаза, буздуң жаза, буздуң жаза. 2 жолу, 3 жолу үйүңө жаза айыппул келгенден кийин көчөгө чыкканда ойлонуп басып каласың. Мыйзам менен коркута албайсың, кишилер менен да коркута албайсың. Бул деген элди, мамлекетти, жүргүнчүлөрдү, айдоочуларды тартипке салуунун бирден бир жолу. Не деген маскара, мына 11 айдын ичинде 900 адам жол кырсыгынан каза болду. Жол кырсыгынан. Неге? Каалагандай айдагандан. Четтен келгендер менен көчөдө басып калсаң, баратсаң айтат, тобо келтиришет, ушундай кыймылда кантип тирүү каласыңар деп. Биз өзүбүз сын көз менен караганды үйрөнүшүбүз керек. Милицияга деле көнүмүш окат бул. Бардыгы чыкпайт. Троллейбустун деле токтогон жеринен элди түшүрүп алат. Такси сыяктуу кызмат кылат го, жолдон көтөрүп барат, колун көтөрсөң токтойт ошол жерде. Троллейбус токтойт. Айтор жигиттер, соңку кездерде менин дагы ушундай нерселерди айтууга да. Себеп айтканың угар, элиң болсо жакшы да. Айткандан бир жыйынтык чыкса жакшы. Анан жөн эле олтуруп алып айта бергенден эч бир майнап да чыкпайт. Эң коркунучтуусу, биз кошуна мамлекеттердин алдында атаандаша албай турган бир мунжу, караңгы, сабатсыз элге айланып баратабыз. Абдан коркунучтуу. Өтө коркунучтуу. Мына жергиликтүү шайлоолорду карап көргүлөчү. Партияң ким десе билбейт, жетекчиси ким десең билбейт, алардын кандай ой пикири бар десең билбейт. Эч ким менен жолугушуу уюштурбайт. Шайлоо күнү дагы барып жолукпайт. Шайлоо бүтөрүнө 2 саат калганда барып эле бүт баарын 500 сом менен куртуп атпайбы? Ошого көнгөн эл болдук го. Ошону милициясы да көрүп турат, прокурор да көрүп турат, министрлерин да көрүп турат. Барлык нерсе аралашып кеткен эл болдук. Жалгыз Кудай өзү токтотуп, Кудай сактабаса, бизди эч ким сактай да албай калды, эч ким токтото албай калды.
ыйманыбыз дагы, пейилибиз дагы бүтүндөй түгөнүп